Бул жашоодо таза жолду танда, мүмкүнчүлүк келет ар бир жанга. Өзүм дебе бул өмүрдө күйүп, эмгегиңдин элиң үчүн арына. Жалкоо болбой кайрат күчүң барда, чоң жарыштан сапарыңдан калба. Жашоодогу жеңиш ошол экен, пайдаң гана тийсе ар бир жанга. Өкүнбөйлү өткөн ишке кайра. Кур дүйнөгө берилип байланма. Атың өчпөй жашап кылымдарга. Өтө пайдалуу, жакшы болду. Биз аябай кызыктык. Себеби балдардын келечегин ойлошубуз керек. Балдар үчүн эч нерсебизди аябашыбыз керек. Абдан өзүм кубанычта болуп атам, неберелерим үчүн чоң эле жардамы тиет го, пайдасы тиет го деп кубанычта болуп атам. Чын көңүлүмдөн ишенгендиктен ошо баламды, неберемди Элзатка берсемби окутканы деген ойдо болуп атам. Элзат, сага чоң рахмат, чоң жоопкерчиликтүү ишти мойнуңа алып атасың. Ишиңе ийгилик, сага ак жол. Чоң рахмат. Элзатты биз мурунтан бери билебиз. Абдан тажрыйбалуу, абдан билими күчтүү мугалим. Элзатка ишенип ушу балдарыбызды ошол жакта курстан окутуп, дагы мындан болгон билимин дагы көбөйтүп, өркүндөтүп эме алып атабыз. Буюрса мына бир сыйра маалымат алдык. Жакшы, көп балдар көп нерсеге жетишет деп ойдобуз. Мындай иш көп кишинин да колунан келе бербейт. Мындай ишти деген Элзат мугалим болгондуктан балдардын жан дүйнөсүн билип, балдардын келечеги үчүн кандай канунун көрүш керек азыркыдан биринчи ушул нерсени алып келип атат. Мисалы Зайырда турган үчүн көп нерсебиз биз кендибиз кескендер болду. Анткени шаар ичинде болсо көп жерге балдарыбызды бербейбиз. Айылда көп жерде. Ошо айткан жумуштан келген азыр өкмөтүнө соңуна болду, чын эле керектүү маалыматтарды алдык. Буюрса бир эмес эки баламды берейин деп ойлоп атам да. Рахмат. Элзат, сенин билимиң жогору, сендей мугалим айылыбызга элим болуп келгенине аябай суктанабыз. Түйүнүмө дайыма балдарымдан мектептен айтып келипчи. Элзат жегидеки бирге кеткенде Бекжан деген бала аябай Бекжан менен аябай азыр мектепке чыгам деп атсаң да аябай сүйүнүп кеттим. Ошо салам аябай жакшы болду. Буюрса мен балдарымды берсем. Чоң рахмат. Сени окутуп аткан жактагы мугалимдерге чоң рахмат. Мен чын эле азыр аябай кызыгып калдым да, себеби Элзатты баягы мурун кийин билбегенге мен чын эле сомненияга калып келдим. Бирок билгем да, Элзатты жакшы кызыл диплом менен бүткөн, кызыл диплом менен бүткөн кыйын мугалим экен деп угуп келгем буга чейин. Анан ошон үчүн дагы чын эле кыйын экен деп азыр ошону тастыктап атат да. Ошон үчүн эки баламды тең кийинкисин да берейин деп ойлонуп калдым. Унусун эле берсем, чын эле сомнения менен келгем. Себеби мындайлар көп курс бар, анан баламдын өзүн да карап нежныйраак ошону алып кете алабы, кандай болот деп сарсанап аткам. Азыр Элзаттын биринчи эле келгенде кандай ачылыш жасап эметкендерин көрүп туруп адашпаптырмын дедим да. Рахмат. Чоң рахмат. Элзат, сени башынан билебиз жакшы. Мындан чоң балдарыбызга да көп ыргы кеткен классты бириктирип, ынтымакка чакырып, көп нерсе түшүндүргөнсүң. Анан сенден көп үмүт этебиз. Буюрса ишиңе ээр болуп, баштаган жумуштун натыйжасы берет го деп ойлойбуз. Ден соолукту бол. Чоң рахмат. Элзат, рахмат ушундай курсту баштап атканыңа. Ишиң илгери болсун. Мен деген ушуну көптөн самап аткан жерден табылып калды. Балдарыбыз жакшы окуп кетсин. Мен эки неберемди берем. Мээримге да рахмат. Ошо ишиң ийгиликтүү болсун.
Рахмат. Шыдыр болсын. Бизге сабакка жакшы маалымат берди. Ушундай өзүм менен ошол балдар берсем иштеп жазып калгандай жакшы болду деп ошол иштериңизге чоң ийгилик. Ого, өкүнбөйлү өткөн ишке кайра. Ого, кур дүйнөгө берилип байланба. Ого, атың өчпөй жашап кылымдарга. Ого, баштаган жолуңдан эч тайманба.